ел сыйлаган, жұрт сыйлаган ең албайды екен. Ырысбүбү Өмүрбаева 1950 жылы Аксы районунун Каражыгач айылында төрөлгөн. Ал 45 жыл медицина тармагында эмгектенип пенсияга чыккан. Эс алуу учурунда 4 китеп чыгарып окурмандарга таратты. Бул ирет болсо Аксы районундагы Тегене айылындагы номер 16 Токтосун Тунибеков атындагы орто мектепке акындын китептери берилди. Ырысбүбү Өмүрбаева эжекебиз келип, өзүнүн китептерин тапшырып отурат. Биз аябай кубанычтабыз. Эжекенин калемине таандык китептер аябай жакшы, маңыздуу жазылган экен. Буну мектебибиздин китепканасына өтү буюрса, балдардын билим алуусуна, иш-чараларда пайдаланып, жакшы жактарга пайдаланабыз буюрса. Аталган мектептин жамааты үчүн бул күн чоң адабий кечеге айланды. Окуучулар болсо акындын жарык көргөн китептеринен көркөм окууларды окушту. Апакем ай, өмүр берип бар кылган, бүт өмүрүн балдарына арнаган. Бир уяда баарын багып чоңойтуп, тарбия алам, ай аламга учурган. Ырысбүбү Өмүрбаеванын буга чейин 3 китеби жарык көрсө, Өмүр белек деген аталыштагы ырлар жыйнагы жаңы басылып чыккан. Анда турмуш сыноолору, азыркы жашоо агымы, өмүр сыяктуу бир топ маанилүү, маңыздуу ырсаптар камтылган. 5 китеп алып келдим, библиотекага тапсырдым. Үчөөсүн анан дагы башка бир жакшы жолдош балдардын эл акындын китеби бар эле, аны дагы белек кылдык өзүбүздүн атыбыздан. Анан кийин жетекчилерге бирден китеп подарка кылдым. Ушунчалык жакшынакай кабыл алганына мен ыраазымын. Акын учурда 37 жылдан бери Ноокен районунда жашап келет. Демек анын чыгармалары Ноокен райондук китепканасында дагы бар. Ырысбүбү Өмүрбаевана жөнүндө айтсак, бул өтө көп кырдуу талант деп айтабыз да. Өзү кесиби башка медицина тармагында эмгектенген менен ушул поэзия дүйнөсүнө, ыр дүйнөсүнө жакындыгы бизге келген китептеринен билебиз. Ушул биздин райондук китепканада эже менен түрдүү жолугушуу кечелер, эженин ыр саптарын дайыма ушу окурмандарга биз сунуштап турабыз. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көрөнгүнүн бири. Өткөндөгү жана келечектеги турмушка сереп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Китепте акылдын кенчи жатат. Нара Жапарова, Манас Назаров, Аксы району.